жетиштүү эмес. Жакшы адам болушу мүмкүн, динден атан жакшы болушу мүмкүн, бирок саясатты түшүнбөшү мүмкүн, экономиканы билбеши мүмкүн, же элдин менталитетин билбеши мүмкүн. Мисалы үчүн Кыргызстанда бир адам молдо болуш үчүн, диний лидер болуш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, кыргыз саясатын билиш керек. Саясатчылар кимдер, түндүк түштүк деген түшүнүк бар бизде. Кыргыздардын урууга жараша бөлүнүшү, кыргыздын салт санаасы, макал лакаптарын билмейинче кыргызга молдо боло албайт. Мисалы үчүн Москвадан бир татардап келип эле сен бизге муфтий болосуң десе, ал мейли илим абдан көп болушу мүмкүн, бирок биздеги нерселерди билбегендиги үчүн ал бизге жарабайт. Мына ошол бирдиктүү маселе. Ошон үчүн саясатчы динчил болсо албетте бул жакшы. Анткени биринчи кезекте динчил адам Кудай мени дайыма көрүп турат деп кнопка басканда, добуш бергенде бул дайыма мамлекеттин, элдин келечеги үчүн гана добуш берет. Бирок бул жетиштүү эмес да. Ошол кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыяндуу экенин билиш үчүн кичине мээ дагы керек, бул баш дагы керек, илим дагы керек болот да. Демек ошол критерийлердин бири. Бирок сөзсүз түрдө анда молдолорду алып келип отургузуп эле ошолорду коюп койсок башка окутуп кетет десек ал туура эмес маселе болуп чыгат да. Ошон үчүн жок, адистик болуш керек сөзсүз түрдө. Эгерде адистиги жетише турган болсо чыныгы мусулман абдан жакшы болот. Эгерде кандай эки адам экөөнүн тең даярдыгы бирдей, экөөнүн тең саясий, экономикалык көз карашы, дүйнөлүк саясатты билгендегиси, ушулардын бардыгы бирдей болуп калган учурда албетте сөзсүз түрдө биз ыймандуу адамга артыкчылык бергенди каалайт элек. Анткени бул биринчи кезекте уурдабайт, аманатка кыянат кылбайт, бардыгына тегиз болот жана кийин качып кетпейт деген маселе менен. Бирок жөн эле ыймандуу адам болуп, бирок эч нерсе билбей турган болсо, анда албетте ага биз артыкчылык бербейт элек.